билим алуу и система. Бүгүнкү сабактын темасы да. Конечно, бул теманы лидерлер канча жолу өттүңүздөр. Даже өзүңүздөр бул тема боюнча сабак бересиздер да, сабак өтөсүздөр. Обучение, система деп мен эмне жөнүндө сөз айткым келет да. Обучениянын биздин бизнестеги ролу кандайча роль ойнойт да. Ошо жөнүндө айтып кетким келет да. Надира сонун болду дейт. Ролу кандай? Обучениянынчы и системанын ролу биздин ушул бизнесте биз жасап аткан жумушта ролу кандайча да. Эми обучение башында мындай мен өзүмдөн айтып кетейин. Башында жаңы новичок болуп келгенде окуу десе, обучение катыш, окуу десе качабыз да. Окуубуз келбейт. Мен билем дейбиз. Эмне чакырганды билем. Эми звонок кылганды билем, чакырганды билем. Мен билем деп чыгабыз да. Окуубуз келбейт. Действительно, чындыгындачы. Мен деле ошондуп башында өзүнчө кыйын болуп, мен билем деп ошенткемин да. Анан кийин бираздан кийин окуш керегин түшүнөбүз да. Бул бизнесте билим керек экенин түшүнөбүз. Окуш керек экенин түшүнөбүз да, анан окуй баштайбыз да. Окуйбуз дагы баягы окуйт десе эле мындай кереги деле, керек эмес деле обученияларга катышып алабыз да. Окуйт десе эле подряд эле окуй беребиз да. Окуу десе эле билим алыш керек десе эле ар кандай тренингтерге, ар кандай китептерди, особенно тренингтерге катыша баштайбыз да. Ал керекпи тренинг, керек эмеспи? Ушундай баягы кызыгуу, азарт болуп кетет да. Бул дагы мен өзүм жөнүндө сүйлөп атам да. Ошентип азарт болуп, болгон тренингтерге катыша беребиз да. Ал дагы туура эмес экен. Ошондуктан мен аябай мындай башыман өткөрүп, анан кийин сиздерге бир совет берет элем да. Наставниктериңиз, сиздердин спонсорлоруңуз эмнени оку десе, ошону гана аткаргыла да. Кандай тренингке бар десе, ошону баргыла. Себеби всегда сураңыздар. Наставниктен, спонсордон сураңыздар. Катып калды дейт Бактыгүл. Мени кандай угуп атасыздар? Келиңиздер, мен эгер жакшы угулуп, жакшы связь болуп атса, плюс коюп койсоңуздар. Мен кандай угулуп атам? Связь кандай болуп атат? Жакшы эле болуп атабы? Плюстар кетти. Бактыгүл, анда чыгып кайра кир, катып калса. Значит, жакшы эле болуп атыптыр, плюстар кетти. Кимде катып, жакшы звук угулбайт-атса, анда сиздер бул эфирден чыгып, кайра кириңиздер. Значит, связь өзүңүздөрдө болуп атат. Рахмат, жакшы эле угулуп атыпмын. Эми ушул спонсор, наставниктерден сураңыздар да. Мен ушундай тренингке баргым келип атат, окугум келип атат, кандай дейсиң деп сөзсүз сурагыла. Потому что наставник билет, спонсор билет. Ал окуу сиздерге керекпи азыркы учурда или сиздерге эртеби? Себеби кереги деле, керек эмес деле сабактарды окуй берсек, башыбызда каша болуп калат да. Каша болуп,
бизди туура эмес направленияга салып коюшу мүмкүн да. Каша болуп калат. Например, мына тамакты деле подряд эле жей берсек эмне болот? Ашказаныбыз алгыла албай калат да, дүңкүйүп, алгыла албай кыйналабыз да, организм кыйналат. Биздин мээ да ошондой да. Мээге керекпи азыркы учурда, кереги жокпу, ошондой бир билимдерди эле монтуп кое берсекчи, биздин мээбиз катып калат да, мындайча айткандачы. Телефон деле ошондой катып калат. Мээбиз катып калат дагы, мээбизде каша болуп калат. И эмне болуп калабыз дагы? Туура эмес направление, туура эмес жол. Иногда даже депрессияга түшүп каласың да. Мына мен башыман өткөндө баягы окуйт деселечи, мен аябай окуганды жакшы көрөм да. Башында айтып атпаймынбы, оку десе окугум келбей, анан кийин бир мондай демеге түшүп алгандан кийин ушундай окудум да. Ушундай керек эмес деле тренингтерге бара берипмин да. Керек эмес, ал керек. Бул знаниячы просто ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот экен да. Например, мына биз новичок болуп келгенде, биз мектепте первоклассник болобуз да, начальный школа болот да. Анан начальный школага первоклассники, биринчи класстагы балага 10 класстын сабагын берип окутсак, ал түшүнөбү? Түшүнбөйт да. Каша болот. Анан түшүнбөй, ошол сабакты өздөштүрө албай, ал первоклассник депрессияга түшөт да. Кадимкидей депрессияга түшүп, ыйлап, ыйлактап, жаман болот да. Бул бизнесте деле ошондой. Новичокко ага ар бир нерсенин этаптары болот да. Ар бир нерсенин. Ошол жөнүндө азыр система темасында айтып кетем да, кандай этаптарычы. Ошондуктан обученияны дагы, билим алганда дагы өтө этияттык менен билим алыш керек да. Ошондуктан мен дайыма спонсор менен связьда болуш керек. Спонсордон сураш керек. Сурап туруш керек да. Например, спонсор, наставник өз билет кандай обучение керек сиздергечи. Мына мен азыр новичокторго сөзсүз айтам да. Биз оку деген сабак окууларды окуңуздар депчи. Жөндөн жөн эле өзүңүздөрдү монтуп кыйнабагыла депчи. Мени кыйнабагыла. Себеби биз обучение, анан дагы бир нерсенин бир демеси бар да. Только эле окуй эле берген дагы кереги жок да. То есть вечный студент болбогула деп айтабыз да. Кээ бирлер бар, партнерлор, окуй эле берет да. Анан кийин эле карасаң, сүйлөйт, ушундай сонун сүйлөйт, ушундай бардык нерсени билет. Бирок результат жок да. Результат жок. Эмне үчүн? Себеби обучение бизге эмне кылат? Бул бизге направление көргөзөт да обучение. Анан жеңилдетет. Бизге ушул жумушту түшүндүрөт. Түшүнүк пайда болот. Бизнес жөнүндө бул кандай бизнес деп түшүнүк берет да. Но обучение бизге товарооборот жасап бербейт. Статус жаап бербейт. Бул статус жапканга жол көргөзөт болгонучу. Бирок обучение плюс практика болуш керек да. Бүгүн жаңы нерсе, эмне жаңы нерсе билдик? Кандай жаңы нерсени алдык через обучение? Түшүнүк алдык. Все. Ошону бүгүндөн калтырбай жасайбыз. Ошондо гана результат болот. То есть, эмне деп айтам? 50% обучение, 50% практика. Башындачы. Анан партнер болуп, новичокто ошондой да. Анан уже
баягы самый главный нерселерди билип алдык да, түшүнүп алдык да, анан уже обучение эмне болот, уже азыраак болот дагы, в основном практика. Только практик болгула да, практик болгула, теоретик болбогула, практик болгула. Если башында түшүнүп, жакшы өздөштүрүп алып эле, только практика кыла берсеңиздер, сөзсүз результаты болот. Сөзсүз результаты болот. Мына биздин үстүбүздөгү лидерлерди карасаңыздар, бардыгы практик. Өздөрүнүн историясын айтып атканда, эмне деп айтышат аларчы? Кечке эле мен окудум, кечке эле сабак тренингтерге катыштым, мен мынанча тренингке катыштым, мен ушунча китептерди окудум деп айтышпайт да. Алар эмне деп айтышат? Окудум, анан жасадым. Анан окудум, ошо нерсени практикада жасадым. То есть действие. Ошондо гана результат болот да. Көрдүңүздөрбү? Анан өтө эле көп баягы могу жакка салып, баягы горе от ума деп коет да, ошондой болбош керек да. Бардык нерсенин өзүнүн чегинде болот. Окууну дагы азыркы этапта биз сиңимдүү боло турган кылып туруп окуш керек да. Себеби мына именно обучение бизге баягы жол көргөзөт да. Обучение бизге баягы кармайт да. Именно бул бизнесте калып иштеп, бул бизнестин ысыгына дагы, суугуна дагы чыдаганга сонун мондай бир якорь болот да. Мен мындай деп ойлойм да. Мен башында келгенде жаңы новичок болуп, мен баягы эми новичок болуп келгенде сабак өтө албайт элем, сүйлөй албайт элем да, мындайча айтканда ушунчалык баягы суктанат элем. Сабак өткөндөргө суктанат элем да. Ушундай суктанат элем. Анан мен ошо менин өзүмдүн наставниктерим айтат элем да. Кандай сонун депчи, кандай сонун сабак өтүшөт десем, ошондо менин наставниктерим, особенно ким ошондо Айпериви, Айзада айтышканда, Алтынай, сабак өткөн это одно, сен аларга андайга суктанба депчи. Надо быть практиком, надо действовать деген да. Только действие именно результат берет депчи. Сиз деле через какое-то время үйрөнөсүз, сиз деле айтасыз, окуйсуз депчи. Самое главное окуу и плюс практика, действие деп мага ошентип айткандан кийин, будьте практиком деп айткандан кийин, деп мен туура кабыл алып, анан практиковать эте бергем да. Ошондуктан биз сабак өткөндө, биз өзүбүздүн опытыбыздан айтабыз да. Өзүбүздүн опытыбыздын артынан сүйлөйбүз да. Ушул нерсени жасадык, анан ушул результат берет. Анан мындай жасадык, мындай болбойт экен деп ошибка это канча деген башыбыздан ошибка өткөрдүк да. Ошибались да. Эми ошол баягы бизге опыт болуп берет да. Ошондуктан обученияны дагы баягындай өзүнүн нюанстары болот. Ошол дайыма өзүңүздөрдүн наставниктерден, спонсорлор менен башында сураңыздар да. Даже кийин деле да. Эми биз действительно айтабыз да, мына азыр новичоктордун өзүнүн тиешелүү сабактар болот да. Анан новичок болуп отуруп команда пайда болот, лидер болдуңуздар. То есть лидер командада уже иштеген адамдар пайда болду. Уже аларга наставник болуп, аларга үйрөтүп, лидер өстүрүп атканда, уже эмне болот? Сиз уже новичок этаптан өтүп, сиз лидер болдуңуз. Эми анан лидерский окуулар болот. Ошол
лидерский окууда эмнени үйрөтөт? Кантип лидер өстүрүү, ошолорду үйрөтөт. Уже башка навыктарга үйрөтөт. Анан кийин уже эмне ол мастер-класстар болот. Мастер-класстар уже андан дагы жогору. Ошентип отуруп ар бир этапта ар знание берилет да. Ошондуктан сабакты дагы окуп атканда сиңимдүү кылып туруп окуш керек да, сиңиш керек. Сабак, обучение. Бул чыныгы обучение, бул действиеге түртөт да. Кыймыл аракетке түртөт. Өтө мындай туура эмес обучение болсо, бул депрессияга түшүрүп коет да. Вот ошону туура түшүнүңүздөр да. Обучение өтүп атканда именно действиеге түртүп, окугандан кийин буну мындай жасаш керек экен, ошондо жакшы результат болот экен, монтсе мындай болот экен деп туруп деген гана действиеге түртөт да. Түшүнүктүү болдубу, урматтуу бриллианттар? Окууда практиканы кошо алып жүргөн жакшы дейт, туура. Мына эми обучение бул направление жол көргөзөт да, биздин жасап аткан жумушубузду жеңилдетет. Ошондуктан мен айтып кетким келет, окуш керек. Действительно окуш керек. Биз дайыма окуйбуз, биз до сих пор окуйбуз, биздин бриллианттар до сих пор окуйт. Мына биздин золотой директорлор бар, окушат до сих пор. Но ар бир этаптын өзүнө жараша окуулары болот, өзүнө жараша обучение болот да. Даже биз до сих пор, например, мына зона комфорта деген темаларды билебиз, лидерство деген темаларды билебиз, бардыгыбыз окудук, өттүк, өзүбүз сабак болуп атабыз. Но поверьте, ошол эле зона комфортаны мен новичок болуп жүргөндө уксам, мен ошо новичоктогу деңгээлимди түшүнөм. Анан директор, азыр мен директормун. Азыр директор болуп ошол эле зона комфортаны уксам, теманычы, мен уже эмне директордун деңгээлинде түшүнөм да. Кийин бриллиант болгондон кийин ушул эле зона комфорта теманы укканда, мен уже бриллианттын деңгээлинде түшүнүк болот мендечи, көрдүңүздөрбү? Ар бир ушул теманы уга бериш керек да, потому что улам биздин баягы мышлениябыз өзгөрүлүп атпайбы? Обучениядачы мышлениябыз өзгөргөн сайын биз ушул теманы ошого жараша кабыл алабыз да. Бул бир. Могу марафон жөнүндө айтып кетким келет да. Эмне үчүн марафонду биз 3 этапка бөлдүк, Мына 3 этапты окуган, катышкан, марафонго катышкан лидерлер билесиздер, биринчи частында это мотивационный болду да. То есть эмне кылдык? История успеха, биз кандай жолдорду басып өттүк, азыркы силер басып аткан жолду эле биз дагы басып өткөнбүз. Ошолор жөнүндө именно сиздерге мотивация, видение пайда болуп, потому что жаңы келгенде баягы новичоктордун, мына сиздердин башыңыздарда ар кандай тоскоолдуктар, сыноолор болуп атат. Поверьте, биз деле ошол тоскоолдуктарды басып өткөнбүз. Сиздер басып өткөн жолдорду биз деле басып өткөнбүз. Тоскоолдуктарды өткөнбүз биз делечи. Экинчиде бул эмне? Именно психологический жактанчы, психологический темалар болду. Барьерлер алынды да. Себеби бардыгыбызда барьерлер бар, убеждениялар бар. Мен сүйлөй албайм деген психологический барьер бар эле. Мен сабак өтө албайм, мен өзүмдүн оюмду жеткире албайм деген менде барьерлер бар эле да. Аябай чоң барьер болчу.
ошолор ошондой барьерлер алынат да. Анан үчүнчүсүнө уже эмне болду? Мотивация алдыңыздар, барьерлер алынды да. Жасаса болот турбайбы? Колуман келет турбайбы мендин колуман деген барьерлер алынгандан кийин, убеждениялар алынгандан кийин, вот ошодон кийин анан биз эмнени көргөздүк? Биз уже чисто бизнес. Уже эмне болду? Мына үчүнчү частьта аябай тапшырмаларды бердик, Ушундай тапшырмалар көп болду да. Себеби биз уже действие, силерди жөн эле окутпастан именно действие кылдырдык да. Практика жасагыла. Все, бүгүн уктуңарбы? Бүгүн толтура основной задание тапшырма, потом кошумча задание депчи. Себеби биз ушу сиздерди практика, действияга түртүп, ушу действие жасаттык да. Эми ушул сиздер жасаган күнүгө встреча, күнүгө домашний кружокторду жасап аттыңар, жасаса болот экен го. Мына менин группамдагы эң алдыңкы мондай лидерлер күнүнө 17-20 встречаларды жасап атышты да. Домашний кружокторду жасап атышты 5-тен 7-ден бир күндө. Көрдүңүздөрбү? Жасаса болот экен го. Мына эми ушул нерсени токтотуп калбастан сиздерге привычка да. Привычка. Элестетсеңер, бир күндө 20дан встреча кылсаңар, бир айда канча встреча кылып атасыңар. Эми ошол встреча үйрөнсө атпайсыңарбы? Ошол встречадан контракттар чыгат да. Көрдүңүздөрбү? Вот это практика, да, это действие. Действие деген эмне? Бул встреча, бул домашний кружок, бул презентация окуу, бул чакыруу, бизнес. Ушул нерседен турат да. Көрдүңүз, действиеге турдук. Эми ушул сиздердин адат болуп калыш керек да. Адатка айланыш керек. Только ушинтип иштей бериш керек да. Анан эми обучение боюнча мына дагы бул марафон токтобойт, дагы болот. Эми ошол марафонго өзүңүздөр эмес, жалгыз эмес, эми команданы киргизесиздер, новичокторду киргизесиздер. Азыркы бүгүн ушул марафондо өзү келип новичок бар да, например, новичок өзү окуп атат, өзүңүздөр окуп атасыздар. Следующий марафонго хотя бы 2 командаңыздардан 2 новичок, минимум 2 новичок киргизесиздер. То есть оң жагыңыздардан, сол жактан новичок киргизесиздер дагы, чогуу окуйсуздар. Чогуу действие кыласыздар да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан окуш керек. Бул марафондун максаты эмне? Максаты ошондо сиздерге мотивация берип, виденияңыздарды каяка келдиңиздер, каяка баратасыздар, ошону көргөзүп, ишеним пайда болду дейт. Вот, ишенич пайда болду. Ишенич пайда болот. Анан барьерлер алынып, анан чыныгы бизнести жасаганды үйрөтүү. Бул марафондун максаты ошол да. Токтобойт бул марафончу. Ошондуктан бардыгыңыздар, эгер действительно бизнес жасайм, ушул аткан жумушумдун результатына чыгам, бриллиант болом, миллионер болом, пенсияга чыгып коронамбассадор болом десеңиздер, анда өзүңөрдөр да окуйсуздар и команданы окутасыздар. Анан кийин команданы, партнерлорду сен кирип оку деп окутуп коюп өзүңөр кирбесеңер, анда дагы болбойт да. Анда эми элестетсеңер, ал силердин партнеруңуздар, новичоктор окуйбу, окуйбайбы, ал кирип атканын, сабакка окуп атканын, кандай тапшырма аткарып атканын каяктан билесиздер? Кандай темалар болуп атканын кандай билесиздер да? Ошондуктан всегда окуңуздар. Бул марафонду 2 жолубу, 5 жолубу жок. Командаңыз окуп атабы? Сиздин партнерлоруңуз окуп атабы? Окуйсуздар да. Себеби бул
ошол партнерлор, новичоктор бриллиант болот да. Кошо окуш керек, кошо жүрүш керек да. Сөзсүз окуш керек. Мен суроо бергим келип атат. Кийимиңиздер кийинки боло турган марафонго уже окуйм деп уже төлөп койдуңуздар. Кийинки марафонгочу. Кийим төлөдү дагы и командасынан ушул марафонго киргизди. Жазып койсоңуздар. Кимдер? Гүлбара эже. Азаматсыз. Мен Гүлбара эжени аябай айтып кетким келет да. Действительно, үлгү да. Всегда биринчилерден болуп да. Молодецсиз, азаматсыз Гүлбара эже. Мына Гүлбара эже уже канча 60-тан ашып калды, бирок ушунчалык мындай аракети күч да. Мен ушунчалык Гүлбара эжеге мондай сыймыктанам да. Молодец, үлгү. Особенно жаштарга үлгү да. Окуйм, түшүнөйүн деп аракет кылып атат. Жумагүл, молодец, төлөп кетирдим дейт. Сырга эже, Сымбат эже, Бибина эже, вот карасаңыздар, жалаң мына биздин вот биздин кыздар деп айтайынчы, даже мен айткым келбейт да сиздердичи. Вот биздин действительно кыздарыбыз биринчилерден болуп үлгү көргөзүп атат да. Мен мына төлөдүм, мен неме кылдым депчи. Жийдегүл эже, молодецсиз, уже партнерун өзү и плюс еще да партнерун уже киргизип атат. Потому что именно марафон бул сиздерге иштеп берет. Не только сиздерге, а новичокторуңузга кошо иштеп берип атат да. Вот Каниет, мына Айсулуу, Жийдегүл эже, молодцы. Көрдүңүздөрбү? Бул деген марафон деген эмне? Марафон бул сиздердин командаңыздарга иштеп берет да. То есть сиздерге жеңилдик болуп атпайбы? Ар бирин деп ар бир командага келген новичокторго ар бирине түшүнүптүрбөстөн сиздер эмне кылып атасыздар? Уже баягы деме кылып туруп, мына через марафон уже окутуп атасыздар. Эртең жаңадан менен кошо төлөйбүз. Бегайым, молодец, Бегайым жаңы новичок, эң биринчи даже окуусу деп айтсам болот да, билим алуусу уже эле мындан кошо жаңы адам менен окуйм деп атат. Динара эже дагы уже командасы менен кирем деп атат. Гүлүп эже, мына көрдүңүздөрбү? Уже түшүндүңүздөр да, что марафон сиздерге иштеп бере турганынчы, сиздердин командаңыздарга иштеп бере турганы, сиздердин жумушуңарды жеңилдетип атканын мына уже сиздер түшүндүңүздөр да. Молодцы. Вообще азаматсыздар да. Обучениянын ролу, түшүндүңүздөрбү? Обучениянын биздин бизнестеги аябай чоң ролу да. Ошондо дагы бир кайталап кетем. Туура обучение алыш керек да, туура билим алыш керек. Бул билим бизди алдыга жылдырыш керек. Бизге жолубузду жеңилдетиш керек. Биздин бизнесибизди жеңилдетиш керек. Ошондо гана Майрам киргизем, өзүм окуйм деп. Молодец. Бул кеңешип эмес, командага өзүңүздүн баягы кандай демеңизди айтышыңыз керек да, эмне ала алдыңыз да, кандай пайдасы бар, ошону сөз айтсаңыз, командадан новичоктор эми окуйм деп кирет да. Сейирби эже, молодецсиз, баардыгыңыздар вообще азаматсыздар да. Мына уже эле кандай сонун деме болуп атат. Обучение эми система, кийинки обучение менен система экөө бири-бирине взаимосвязаны, бири-бирине деме болуп кетет да. Система деген эмне? Мен аудиториядан сурап кетейин. Бизде лидерлер отурат. Система деген эмне? Ким кандай түшүнөт?
Ушундай суроо берейин. Система деген эмне? Ким кандай түшүнөт? Бардыгыбыз билебиз, бардыгыбыз системадабыз, Система деген бул бир нерсени үйрөнүп алып эле кайталоо да. Бир нерсени биздин жашоо система ар дайым командада болуу, жөнгө салынган тартип, туп-туура. Жөнгө салынган тартип. Түз жолго салуучу. Да. Туура. Система. Туура. Режим дня. Туп-туура, тартип. Туура. Мына өзүңөр эле жооп берип атасыңар. Бардыңыздар өзүңүздөргө жооп берип атасыздар да. Система деген эмне? Система деген бул тартип, бул дисциплина. Мотору, бул жөнгө салуу, бир калыпка түшүү, тартип кайталоо эң сонун. Мына бардыңыздар азыр байкадыңыздарбы? Бул система деген эмне экенин только системадагы биздин лидерлер жооп берип атат. Себеби бардыгыңыздар системадасыздар. Бардыгыбыз система. Бул биздин жашоо биздин жашоо бул дисциплина, биздин жашоо бул система. Ар бириңиздер кайталоо жумушта иштегенсиздер, мугалим болуп иштедиңиздер, врач болуп иштегенсиздер, бухгалтер болуп иштегенсиздер, ар бириңиздерде система бар да. Система деген эмне? Бул тартип. То есть эртең менен саат 8-де жумушка келүү, жумушка келгенден кийин ар план, жумушка келген жумушта эмнелерди аткарыш керек, кайсы жумушту аткарыш керек, саат канчага чейин иштеш керек, саат канчадан канчага чейин обед, ошонун бардыгы система да. Бул система бизде дагы бар. Компанияда дагы система бар. Система болбосо, любой жумуш алдыга жылбайт дагы, и компаниябы, организациябы, предприятиябы бул эмне алыска кетпейт да. Биздин мамлекетте система бар да. Бардык өзү жашоо система деп айтсам болот да. Мына ошондуктан биздин компанияда дагы система бар да. Себеби система, мына туура айттыңыздар, мотор депчи. Система бул компаниянын мотору. Алдыга жылдыра турган мотор. Система бул тартип. Эгер тартип болбосо, тоже жумушубуз алдыга жылбайт да. Ошондуктан бардыгыңыздарды мен системада болуңуз деп айтып кетким келет да. Компаниянын, Smart-Reach компаниясынын системасында болуу. Системасында болуу деген эмне? Системасында болуу деген бул bizde система обучения дежурства. Туп-туура Майрам, эң туура. Bizde системада обучение бар, обучение. Ал кандай обучениялар? Кандай обучениялар бар биздечи? Эң биринчи эле стартовый школа, Стартовый школа бул новичоктордун сабагы. Мен башында обученияда айтып кеттим го. Жаңы эле келгенде новичокторду стартовый школага киргизиш керек. То есть бул эмне? Обучение новичка. Анан кийин новичоктор окуп, анан уже экинчи лидерский школалар бар. Өнүгүү болбойт туп-туура. Биринчи стартовый школа, анан лидерский школа бар, лидерский мастер-класс, туп-туура Майрам. Вот Майрам ушул системада болуп, уже ушул стартовый школа, ушул бардык система биздин обученияны өттү да. Ошондуктан айтып атат, стартовый, лидерский, мастер-класс, новичоктордун сабагы. Мына көрдүңүздөрбү? Ар бир компанияга келген новичокту всех без исключения ушул биздин системага киргизиш керек. Туп-туура Айнур эже, академия. Это бул сонун нерсе да. Именно биз ушул академияга катышып, академияларды окуп, азыр ушундай деңгээлде, ушундай биз результаттарды көргөзүп атабыз да, мынакей. Анан дагы бир биздин башка бир дагы, билбейм,
компаниядагы жок нерсебиз бул эмне? Ар жумада понедельникте, ар бир понедельник бизде эмне? Школа здоровья бар, Мына бүгүн саат 11-де школа, понедельник, офисте школа здоровья бар. Бүгүн биздин врачтар жалпак тилде бизге түшүнүктүү кылып түшүндүрүп берет да, эмне продукцияны кандай колдонуш керек, эмне үчүн ичиш керек. Ошол нерсени ар бир понедельник бизде школа здоровья болот. Ушул дагы система. Сөзсүз катыштырыш керек. Бизде, например, көбү эмне сен медиксиңби деп сурашат да. Жок, биз медик эмеспиз, бирок биз ушул школа здоровьяга постоянно катышып атып, биз уже эмне кылдык? Продукцияны, ооруларды себептерин, оорунун пайда болушунун себептерин, эмне үчүн мындай болуп аткан баардыгын түшүнүп, уже биз эмне кылып атабыз? Ушунчалык деңгээлде түшүндүргөнгө бизде знания пайда болду да. Көрдүңүздөр, ошондуктан школа здоровья постоянно катышыш керек. Школа здоровьягачы новичокторду киргизиш керек, потому что новичоктор түшүнүш керек. Продукцияны ийне жибине чейин түшүндүрүп берет да биздин медиктерчи. Мына школа здоровья. Анан кийин система обучения бар экен, аны деме алдык. Дагы система дежурство деп айтып кеттиңиздер, Бизде дежурство болот да. Пожалуйста, дежурствага да катышыңыздар. Себеби дежурство эмне? Дежурство бул бизге уверенность бердиртет да. Себеби биз окуп коюп гана жүрө беребиз да, а дежурствода сиздер кайра ошо дежурствода сабак өткөнгө өтөсүздөр. Мен кантип убагында мен сүйлөй албайм, мен сабак өтпөйм, мен не только сабак өтүп, мен даже дежурствога, презентация өтпөйм деген адам болчумун да. Но именно ошо дежурствога катышып, дежурствода мага мындай башында дежурствода сабак өтпөйсүн, только мындай результатыңды гана айтып кой деп чыгарышчу да. Эми эмне результатты айтасың да, кантип айтпайсың? Ушундай результат болуп атса, мен аллергиядан жакшы болдум, мен запордон жакшы болдум деп эле айтып коесуң да. Анан ошентип биринчи результатым айттым. Анан мага биринчи аябай жеңил тема беришкен. Инструменты бизнеса дегенчи, мен биринчи темам да. Анысы мага айтып атышпайбы, инструменты бизнеса болгону 5 мүнөт сүйлөйсүз, ошону эле перечислять этип коюңуз болду. Ошо менен сиздин обученияңыз бүтөт деп чыгарышкан да. Анан каяктагы 5 мүнөт? Ошондо эле мен жарым саат сүйлөп койгонмун. Ар нерсеге мындай айтып атып элечи. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мен сүйлөй албайм, мен обучение өтө албайм, презентация өтө албайм деген партнерлоруңарды дежурствога алып келесиңер, дежурствога чыгарасыңар. Кошо өзүңөр менен ошол новичокторуңарды дежурствога чыгарып, сүйлөй албайм, презентация өтө албайм деген новичокуңарды үйрөтөсүңөр. Ошондо анан спикер болот да. Мынакей дежурствога, сөзсүз дежурствога келиңиздер. Дежурство бул практика деп айтсам болот да. Обучение это теория, дежурство бул практика. Түшүндүңүздөр, Анан бизде дагы бир система общегородская презентация по субботам, Ар бир офисте болот, Бишкекте, Жалал-Абадта, Ошто, Баткенде, Ташкентте, баардык жерде общегородская презентация, Москвадан бери Питерде болот да. Анын себеби эмне? Бул деген до субботы эмне кылабыз? Биз в основном иштейбиз да. Региондорго чыгабыз, домашний кружокторду аткарабыз, рандевуларды, встречаларды аткарабыз. Анан кийин субботага эмне кылабыз? Субботага алып келебиз. Суббота күнү эмне? Суббота күнү биз акча алган күнүбүз. Именно эң көп субботада контракттар болот, Новичокторду даярдап, то есть клиенттерди даярдап, анан кийин суббота күнү офиске алып келсек, эмне кылат? Баягы контракттарды көрөт. Алган акчаларды, элдерди бухгалтерияда туруп
кезек күтүп, очередь күтүп, неме акчаларды алып атканын көргөндө эмне болот? Это же факт болуп атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Вот для чего. Это тоже система. Ага да катышыш керек. Биз кантип өстүк, кантип ишеним пайда болду. Биздечи именно ошол суббота күнү келип атайы элдердин алып аткан акчаларын көрүп, анан ишеним пайда болду да. Көрбөсө каяктагы эле ишеним эле. Анан кийинки бул фуршеттер. Действительно бул система. Ар демеде неделяда фуршет өткөрүш керек да. Фуршет деген эмне? Фуршет деген чакырып, презентация өтүп, полноценный, анан кийин результат по здоровьяларды өтүп, и плюс еще дагы кофе дегустация кылып, куюп берип, жакшынакай кылып, деме кылсаң, вот это фуршет да. Фуршет еще дагы мындай, кандай десем, эми вот өзүңүздөрдөн идеялар да, аябай сонун идеялар менен сонун кылып туруп фуршет өткөрсөңүздөр болот. Ушунун баардыгы өзүрүн берет да. Кийинки система бул бизде президентская академия. Президентская академия бир жылда бир жолу президентская академия болот. Бардыгыбыз билебиз, 5 жолу болду, 5 жолу президентская академия болду. Кандай сонун. Мен азыр ушул сиздерден ким президентский академияга катышты, ким кайсы президентский академияга катышты, ким Таиландка барды, ким Дубайга барды, ким Египетке барды, ким Бишкектеги президентский академияда болду, ким быйыл Ысык көлдө болгон президентский академияга катышты. Жазып койсоңуздар. Себеби бул президентский академия өзүнчө эле бир ушунчалык башкача түрдө болот да. Эми мына Айнур эже Египет, Бишкек, Айганыш Бишкекте катыштым дейт. Кандай сонун болду ушул президентский академиялар мына Айнур эже Египетте болуптур, укмуш сонун күндөр болду. Майрам Бишкекте, Акмаралда, Ысык көлдө, Гусар эже Бишкекте, Айсулуу Бишкекте болуптур, Каниет Бишкекте, Сымбат эже, Жийдегүл эже Бишкекте катыштым дейт. Кандай сонун эмоция, азыр мына жазып атасыздар. Мен азыр деме кылып атам, ушунчалык багы эмоция. Мына Бибин эже Бишкекте, Көлдө, Гүлбар эже Бишкекте дейт. Динара эже Бишкекте, Лазакат эже Көлдө болду, Лазакат эже Бишкекте, Ысык көлдө. Кандай сонун, кандай сонун баягы эмоциялар пайда болуп атат, мына азыр эстеп алып, сонун эмоциялар пайда болуп атат. А если чет мамлекетке чыккандачы кандай сонун, 8 жылдыкта Бишкекте дейт. Эми представьте сиздер, мына Египетке, Дубайга, Көлдөгө, мына Бишкекте, Көлдө болдум дейт. Катышкандар кандай сонун эмоциялар келип атат бизгечи. Москвада болдум дейт. Кандай сонун эмоция. Эми ушул президентский академиядан калбаш керек. Сөзсүз катышыш керек. Бул деген эми өзүнчө эле бир башкача эмоция да. Дагы бир система, компаниянын системасы бул события. Ар жылы событиялар болот, Ким дагы бир суроо бергим келет. События боюнча. Ар жылда бизде событиялар болуп турат, чоң события, маареке болот. Компаниянын тою. Президентский академия бул бизде мастер-класс, бул бизге бизнеске үйрөтөт, сабак болот. Бул деген деловой встреча деп айтсам болот да. Деловой неме болот. На уровне делового болот да. Маареке, события бул той. Бул компаниянын тою. Мындайча айткандачы. Эми ушул компаниянын ким кандай событиясында катышты жазып койсоңуздар. Ким 5 жылдыкта, ким 4 жылдыкта, ким балким 3 жылдыкта, балким 2 жылдыгында, ким 7 жылдыкта, ким 8 жылдыкта катышты. Ошону жазып койсоңуздар. Лазакат эже 8 жылдыкта катышыптыр.
Айганыш 8 жылдыкта катыштым дейт. Жылдыз 8 жылдыкта. Мен 8 жылдыкта. Жумагүл 8 жылдык, 6 жылдыкта, 8 жылдык. Айымбөжа 6 жылдык, 7, 8. Кандай азаматсыз? 8 жылдыкта. 6 жыл 8. 6, 7, 8 Айнур ажы. 8 жылдыкта. Бибин ажы, Бибин ажы 5, 6, 7, 8 жылдыкта. Кандай сонун, Ташкентте, Насиба 6 жылдыкта, Ташкентте кандай сонун, Майрам 4 жылдык кызы менен барганмын дейт, 5 катыштым. Кандай сонун, мына азыр дагы ушул событияга катышкандар кандай сонун эмоция болуп атасыздарбы? Кандай сонун эмоцияларды алып келип атат, уже мына 2 жыл, 3 жыл уже өттү, катыштык, но все равно ошону эстеген сайын, сүрөттөрдү көргөн сайын бизде кандай сонун эмоциялар пайда болуп атат, Ошондуктан событиядан катышпайбыз. На событиях рождаются лидеры. Именно событияда лидерлер өсүп чыгат да. Сербеже 5, 6, 7, 8 жыл 4 событияга катышыптыр. Кандай сонун, эмоциялар, супер эмоция. Кандай эмоциялар пайда болуп атат сиздердечи? Сонун эмоциялар пайда болуп атат, сиздердечи? Мынакей. Ошондуктан события. Ким 9 жылдыкта билет алды? Ким 9 жылдыкка катышып атат, билет алды? 9 жылдыкка жазып койсоңуздар. Сыргажы 6, 7, 8 жылдыкта. Лазакатеже алыптыр. Молодецсиз. Лазакатеже командаңыз менен, мен билем Лазакатеже дайыма командасы менен барат. Майрам, Айнур эже, мен ойлойм, бул марафонго катышкандардын бардыгы не только өзү командасы менен барат деп өтө сонун эмоциялар болуп жатат дейт. Бардыгыңыздар команда менен барып атасыздар, Мынакей, мен ойлойм, бардыгыңыздар да. Анан өзүңүздөр жалгыз барбастан команда менен. Мен өзүм жөнүндө айтып кетейин, мен эң биринчи событияга команда менен барганмын да. Анда мен новичок болчумун. Биринчи уровеньде эле жапканмын да. Ошондо мен көлдө эң биринчи семинар болгон 3 күндүк. Билет 6000би 7000 болуш керек эле, не помню азырчы. Ошол көлгө мен өзүм жалгыз барбастан мен өзүм менен чогуу 10 адамды чыгарганмын. 10 адам чыгарганмын. Ошол 10 адамдын где-то 7-8 адамды иштеди. 8 адам иштеди. Ошол 10 адамдын катарында Назгул Капарова бар, Назгул Исраилова бар, Айкан бар. Ошолордун эмесинде, ошолордун катарында алып барган менин командамда золотой директор Айнур Асанбаевна Аматованын бир тууган байкеси бар. Ал дагы менин командамда. Ошол жазылып эле барган. Даже эчтеке демей албай эле. Көрдүңүздөрбү, бул промоушндун күчү. Ошондуктан мен азыр директормун да. Ушул семинарга, я не знаю, наверное, менде жгучее желание, мен өз башында барбайм деп чыкканмын. Каяктан менде акча жок, мен эми жаңы эле иштеп баштасам, каяктагы семинар, каяктагы события депчи. Анан кийин мен ушу наставниктерим мени зордуктап эле менин алтынымды ломбардка неме кылып тапшыртып, ломбардкачы билет алдыртып, анан кийин зордуктап неме алганда азыр мен рахмат айтам да. Иногда баягы партнерлорду зордуктап эле алып барыш керек. Барасың деп элечи. Себеби түшүнүк жок. Мен азыр рахмат айтам. Ошол менин наставниктериме мени ушу алтындарымды ломбардка тапшыртып, мени алып барганыначы. Зато мен ошол кийин эле келип эле мен укмуш кийин иштеп кеттим да. Кийин келгенден кийин мен 2 айдын ичинде 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чи уровеньде менеджер жаап койдум. 2 айдын ичиндечи иштеп көрдүңүздөрбү, кандай эмоция менен келип мен ошондо иштегенмин. Если мен ал событияга барбасам, мен азыр бул компанияда болбойт элем.
Себеби мен эмоцияга түшүп, отказдарды алгандан кийин мен эмоцияга түшүп, болду, баягы эле мен жашоомо кетип калмакмын да. Баягы эле жумушума кетип калмакмын. Ошондуктан зордоп деле алып барыш керек. Болгону билет, болгону 1,5 миң сом. Болгону 6 миң сом эмес да. 1,5 миң сом болгонучу. Барып көрөсүн деп деле зордуктап алып барыш керек да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан система, бардыгыңыздар системада болуңуздар. Системадан чыкпаңыздар. Системадан бир айтып коеюн. Системадан чыктыңыздар дегичекте болду. Бул бизнесте сиздер жок болуп каласыздар да. Будьте в системе да. Системада болбодуңуздарбы? Ямага түшүп кетесиздер. Өчүп каласыздар. Кетип каласыздар. Айтып жеткире албайсың. Ар ким өзү сезиш керек да. Сезим сөз менен айтып бере албайсың да. Действительно, ар бир адам өзү сезиш керек, катышыш керек. Ошондо гана адам деме болот да. Туура. Эми система. Только системада болгула. Мен системадамын деп гана жүрүңүздөр да. Системада болбосоңуздар жок. Все, сиздер бул бизнесте болбойсуздар да. Будьте всегда в системе. Система обучения да, система дежурства да, событияларда, президентский академияларда, презентацияларда, турнелерде, фуршеттерде болгула да. Все. Вот ушундай нерселерде болсоңуздар, сиздер системада болосуздар. Эгер ушуларга барбасаңыздар, значит силер системада жоксуңар. Жокмун деп эле эсептей бергиле да. Дайыма системада болгула да. Дайыма системада. Түшүндүңүздөр, системада болуш керек да. Дайыма системада болуп турсаңыздар эле сөзсүз ийгилик жаратасыздар. Статус рождается на событиях. Эң туура, Зарина. Ошондуктан системада болуңуздар. Всегда системадан чыкпаңыздар. Эч качан системадан чыкпаңыздар. Системада болсоңуздар, сөзсүз результатты көргөзөсүздөр да. Калбаш керек, туп-туура. Мына дагы айтып кетейин, мен системада болгон үчүн, обучениялардан калбаган үчүн мен сүйлөй албайм, презентация айта албайм, мен презентация айтпайм, мени сүйлөтпөйсүңөр деген адам сиздерге 1 саат бою сабак өттү. Мен үчүн бул 1 саат азыр 5 мүнөт эле болгондой өттү да. Уже мына 1 саат өттү деп неме көргөзүп атат да, уже бүттү убакыт депчи. Если бы мондай ограничение болбосо, мен 5 саат эле сүйлөй берсем болуш керек деп ойлойм да. Бир ограничение болбосо да. Ошондуктан бардыгыңыздарга туура обученияда болуңуздар. Туура системада болуңуздар. Зарина, Омин, сөзсүз жабасың. Себеби сен уже эле топ-менеджерсиң. Сен не только топ-менеджер, сен деген директор жабышың керек. Сенин немең директорда. Так что, Зарина, сенден ушу 2 айда сөзсүз күтөбүз ушул результаттардычы. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Будьте в системе деп айтам. И туура обучениеда болуңуздар. Көрүшкөнчө.